Ош технологиялык университетинин бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы тарабынан бухгалтерлердин кесиптик майрамына карата конкурс өткөрүлдү. Аталган конкурска экономика жана башкаруу факультетинин ар бир адистигинин студенттеринен команданын курамында 1 окутуучу жана 5 студент болгон бирден команда катышты. Аталган иш-чаранын негизги максаты экономика багытында билим алып жатышкан студенттердин үй бүлөлүк бюджетти туура пландоо тууралуу маалыматтуулугун жогорулатуу, студенттерди келечектеги кесибине шыктандыруу, алган билимдерди иш жүзүндө пайдаланууга багыттоо, факультеттин адистиктеринин студенттердин арасында достукту бекемдөө, келечекке туура көз карашты калыптандыруу болуп саналат. Конкурстун шартына ылайык ар бир команда өздөрүнүн командасын тааныштырышты, үй тапшырмасы конкурсун аткарышты жана видеороликсиз ашык көрөрмандарга тартуулашты. Бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы жыл сайын өздөрүнүн кесиптик майрамына карата ар кандай иш-чараларды уюштуруп келет. Буга чейин Ош технологиялык университетин бүтүрүп, кесиби менен эмгектенип жатышкан бүтүрүүчүлөрдү, иш берүүчүлөрдү, ата-энелерди чакырышып ар кандай семинар, тренингдерди, жолугушууларды өткөрүп келишкен. Бул жылы бир аз башкача формада конкурс өткөрүштү. Бул конкурска ар бир команда мыкты даярдык менен келишип, командалардын иш аракетин баалоо үчүн сырттан конокторду, банк кызматкерлерин чакырышты. Конкурс кызыктууланып, жыйынтыгында жеңүүчү командалар факультеттин деканаты тарабынан дипломдорго жана баалуу белектерге ээ болушту. 3 апрель Кыргызстанда бухгалтерлердин жана аудиторлордун кесиптик майрамы белгиленет. Ал майрамга биз бухгалтердик эсеп жана аудит кафедрасы жыл сайын ар кандай форматта иш-чара уюштуруп келебиз. Көбүнчө иш берүүчүлөрдү, шаардагы чоң ишканаларды, бүтүрүүчүлөрдү, факультеттин студенттерди аралаштырып талкуу иретинде өткөрчүбүз. Бул жылы форматын бир аз алмаштырып, факультетте окуп аткан бардык адистиктин студенттердин арасында конкурс уюштурууну чечтик. Ал конкурстун негизги максаты студенттерге өзүнүн кесибине, оштууга болгон сүйүүнү ойготуу. Анан бардык адистиктердин студенттердин арасында мындай достуктуу мамилени чыңдоо максатында ушундай иш-чара өткөрдүк. Бул иш-чарага факультетте 5 адистик даярдалат. Бул бухгалтердик эсеп, финансы жана кредит, бизнес информатика, аймактануу, социалдык иш. Ушул адистиктерден куралган командалар катышты. Мүмкүн болушунча бардык студенттерди тартканга, анан бардык студенттерге көңүл бөлгөнгө аракет кылдык. Иш-чара мен өз максатына жетти деп ойлойм. Анткени 4 саат убакыт студенттер аябай активдүү катышып беришти. Анан колдон келишинче сырттан эксперттерди чакырып, бул Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Ош облустук башкармалыгынын адистерин чакырдык, баалап бергенде, баалап анан ошол командаларды орундарды берип, анан баарын сыйлаганга аракет кылдык. Иш-чара максатына жетти деп ойлойм. Мен аты жөнүм Куронбеков Толкун, экономика жана башкаруу факультетинен финансы кредит тайпасында 3 курстун студентимин. Бүгүнкү оюн 3 апрелге карата жалпы бухгалтерлер күнүнө карата иш-чара болду. Нагыл иш-чара жогорку деңгээлде болду деп ойлойм. Эмнеге дегенде бул студенттердин окууга болгон кызыгуусу, өзүнүн жүрүм туруму ошол жерде билинип калды. Буга биз дагы катыштык. Стимул командасы болуп, 2-орунду багындырдык.